Кандайсыздар? Кутмандуу кеч барыңыздарга. Орозоңуздар кабыл болсун. Ыйык орозо айында бардык тиленген дуалар кабыл болсун. Бардык биздин ниеттерибиз кабыл болсун. Кандайсыздар, барсыздарбы, угулуп жатамбы? Плюс белгисин коюп коюңуздарчы. Бүгүн өтө сонун эфир болсун. Бүгүн биз каалап жүргөн, биз тыңдап жүргөн бардык каалоо тилектер ишке ашып, эң жакшы ай, орозо айы эң жакшы ай. Себеби дегенде биз Кудайымдан эмнени сурансак, 10 эсе кабыл алып, бири-бирибизди кечиришип, месяц очищения, месяц прощения деп айтылат. И чынында мен дагы ошо орозого аябай жакшы ниет кылып атам, аракет кылып атам дегендей. Барсыздарбы, кандайсыздар? Бүгүн биздин акыркы күнүбүз. Тажа элексиңерби? Же тажап кеттиңерби? 5 күн бою сиздер менен бирге эфирге чыгып сүйлөп атам, сиздер менен баарлашып атам. Бүгүн дал сиздерди угамын. Тажадым дегендер жазыңыздар, тажап кеттим деп. Жок, еще хочу дальше, 2 ай бою дальше сен менен жолугушкум келет, сенден сертификат алгым келет, сен менен иштешким келет, сенин сабактарың көргүм келет, жолугушкум келет дегендер бараңыздар да. Сизден билим алгым келет, бирок сыноо экен, акчам жетпейт дейт. Мен рекомендую, конечно же, да, бизде 25 000 сомдук тариф бар, 50 000 тариф бар. Хотя бы орозодо 25 000 илинип окуп алыңыз өзүңүз үчүн. Балким 1-2 жумада клиент таап, дароо бриллиантка өтүп кетесиз. Мен сизден белек ала албай койдум дейт. Сонун. Белектер тууралуу бүгүн момдай сонун китебимди белекке беремин. Биз Жалал Абад, Ош жергесине чейин жөнөтүп атабыз китептерди. Бар бизде да акча жетпейт дейт. Акча дайыма жетпейт, акча дайыма жок болот. Бирок бизде рассрочка бар. Дароо окуп атып, дароо иштеп, силерге мотивация болот да. Силер дагы эгоңарды алып туруп, эжеке, давайте личный бренд иштетели, личный бренд боюнча продюсер болоюн. Же болбосо курс, эмне жумуш кылабыз, только курс ачкандар деле алабызбы деген суроолор болуп атат. Жок. Продюсер жеке бренд боюнча да продюсер болушу мүмкүн да. Именно кандай рилстерди тартыш керек, инстаграмын кандай иштетиш керек, кантип ошондой бьюти завтрактарды жазаш керек, кантип өзүнүн клубун ачыш керек. Клуб дегенде клуб элита, клуб продюсеров, клуб какой-то, я не знаю, любой клуб да. Анан бүгүн мага дагы сонун консультация алып, сонун идеялар келди. Ошол идеяларды буюрса Reels аркылуу да сиздерге жеткирем. Кандай сонун проекттерди иштетсе болот да. Ошол жөнүндө дагы сонун маалыматтарды берип баштайм. Так, курстан кийин кандай жумуш жасай алам дейт. Байер Надир айым дейт. Эгерде сиз байер болсоңуз, бул курста окуганда сиз байер болсоңуз, продюсер давай продюсер болуп берчи деп башкаларга жалдырабайсыз. Көз каранды болосуз. Өзүңүз продюсерлеп алып чыга аласыз. Биринчиден, инстаграмыңызды туура сатуучу кылып, упаковка кылып алып, курс туура жазгасыз. Тура курс жазасыз. Именно азыр байерлерде эмне спрос болуп атат. Ал курсту кантип тартуулаш керек, ошол жактан дагы билесиз. Дагы да билимиңизди жаңыртып, жаңы билимдерди аласыз. Андан кийинкиси бул жакта менин техникаларымды үйрөнөсүз. Бул жакта бизде канча 10 спикерби, дагы 3 спикерди бүгүн коштум. Бул 2 разбор боюнча мастерлер, 2 психологду коштум, постоянно алар болушат. Плюс именно чат-бот, именно инстаграмды иштетүү, искусственный интеллект, нейросеттер боюнча экспертти коштум. И get курста сабакты жазуу боюнча дагы экспертти коштум. Плюс get курска кантип сабак жазыш керек, ютубка кантип салыш керек, башка жака курсту кантип салыш керек, технический сабактар бизде дагы бар, алар и так эле бар болчу. Мисалы үчүн кантип мындай аз акча менен курс сатсам болот, тартуулай алсам болот, уялбагыда элге жакшы результат бергидей курсту кантип жаратышым керек деген суроо бар болсо, сиздерге дал ошол нерсе ушул курста камтылган. Курс ачкысы келгендерге продюсерлердин кандай түрлөрү бар?
продюсер мисалы үчүн өзүн продюсерлей алат, же болбосо башка бирөөнү алат, өзүн да чыгарат. Карасаңыздар, мен өзүмдү да чыгарам, Заткан Жусупованы да чыгарам, там повар Алия Элебесованы да чыгарам, там башка дагыны чыгарам и так далее, да. То есть бул эмнени билдирет? Бул билдирет бир нерсени, что мен өзүмдү гана өзүм продюсерлеп чектеп калбастан, башка адамдарды дагы алып продюсерлейм. Түшүнүңүздөр, Каласам 3-өөнү алам, каласам 5-өөнү алам, каласам 10-өөнү алам. Күчүм канчага жетсе, ошончо адамды алып алып, мен продюсерлей берсем болот. Аха. Эмне үчүн баасы мындай, Караңыздар, 50 миңдик тарифте мен менен Бишкекте фотосессия, общий баарында фотосессия бар. Негизи бриллиант тарифинде мен менен жандуу лекция 5-6 саат мастермайнд болот. Андан кийин эртеси арома бал болот. Психолог менен арома бал плюс мен да болом арома балда и трансформационная игра болот. Плюс ушул китептерим бардык бриллиант тарифинде окуган айымдарга биз жөнөтөбүз, белек катары салабыз биздин счетубуздан. Это за наш счет. Плюс общий фотосессия менден подарок болот. Бирок, эгерде силер дальше отдельно өзүмдү өзүм алып чыгам десеңер, өз мобилограф, арзан, орто, кымбат мобилографтарды берем. Өзүңүздүн капчыгыңызга жараша барып мобилограф менен эмне тартышыңыз керек, эмне сүйлөшүңүз керек, кантип инстаграмга чыгыш керек, прогревтер стористе кандай чыгат, анын бардыгын ошол курста полностью үйрөтүлөт. Полностью мен сабактарыма жазып койгонмун. Жана мен менен суроо жооп болгондо Zoom'да уже силер сүйлөйсүңөр, силер суроо бересиздер, эмне кылсам болот, кандай кылайын, эмне кылайын дегенде, мага мына уже опытный продюсер келди, уже бриллиант тарифине. И карасам, инстаграмы вообще упакованный эмес экен, нейросеттин сүрөттөрү турат, өзүңүздү полный упаковка кылып фотосессия кыласыз деп уже тапшырма бердим. Себеби дегенде искусственный интеллект это классно, но живое это совсем другое. Личный бренд. Ал айымдын уже личный бренди кетиш керек. Ошондой тапшырма бердим. Инстаграмы такыр упакованный эмес экен, хотя өзү продюсерликти окуп келиптир. Андан кийинкиси бизде бүгүн именно разборлор дагы болот, цифровой психология боюнча. Ошон үчүн каалоочулар бар болсо, түз эфирге мага чыгуу, же болбосо курс жөнүндө дагы маалыматтарды суроо, же болбосо менден кандайдыр бир, как у психолога, кто хочет у меня взять консультацию, тоже суроо берсеңиздер болот. Курстан кийин ким болуп чыгабыз дейт. Курстан кийин ким болуп чыгабыз деген суроо келиптир. Мен бүгүн сториске окошко койгом, мага көп суроолор келди. Ошол суроолорго давайте жооп берип баштайын анда. Курстан ким болуп чыгасыздар? Жаңы кесипке ээ болосуздар, продюсер кесибине ээ болосуздар. Курстан курс ачканды үйрөнөсүздөр. Ошол курска келгенде, мисалы үчүн өзүңүз курс ачасыз, же болбосо башкаларга курс ачканы жардам бересиз. Курс ачкым келбейт, кереги жок десеңиз, башкалар бар да, мисалы үчүн кол өнөрчүлүк жазайм, оймо жазайм, оймо чийем, ушуну курс кылып, жандуу курс кылып, 3-өөнү, 5-өөнү үйрөтөт элем. Шөкүлө жазаганды, оймо чийгенди үйрөтөт элем, кантип сатам, эмне кылам, кантип курс жазайм дегенде, сиз продюсер болуп барып, анын курсун упаковка кылып, соонун кылып мен үйрөтөм, айтам, момдай кыл, мындай кыл, тигиндей кыл, момдай кылып сатасың, мындай кылып жазайсың, аныкы мындай деп айтам. И ошол нерсе менен сиз курстан ичинен эле үйрөнөсүз. Дароо бар да, воронка кандай кыласыз, ал эжеке менен кандай договор түзөсүз, договор кагаз түрүндө түзүп, өкөң обязательство бөлүп аласыңар, на берегу договариваетесь, башында эле сүйлөшүп аласыздар. Кантем, сен эмнеге жооптусуң, мен эмнеге жооптумун, канча акча бересиз, фикс, канча процент саткандан канча процент сиз бересиз деп, на берегу уже сүйлөшүп аласыздар. Дальше суроо. Мен курс ачканды үйрөнөсүңөр, продюсер болгонду үйрөнөсүздөр, инстаграмыңарды, личный бренд, жеке брендиңерди күчтөтөсүздөр, түшүнүңүздөр. Дальше. Мен повар на выезд, мага кандай плюс жактары бар дейт. Мен повар на выездмин дейт, бирок инстаграмы вообще упакованный эмес экен, сүрөтү да жок экен, эч нерсеси жок экен да. Повар на выезд болсоңуз, анда бул курска келсеңиз, сиз өзүңүз дагы повар на выездтерди алып окута аласыз. Жандуу кантип 1-2 эле окуп токтоп калбастан, дальше жакшы да кирешелерге чыгыш үчүн ушул жактан үйрөнөсүздөр. Курс ачасыздар, жандуу курс ачасыз.
Плюс сизге ким келет, жеке брендиңиз күчтүү иштетип баштайсыз, туура рилстерди сонун кылып иштетип баштаганда анан силерге келип баштайт. Повар на выезд болуп минимум 20 000, 30 000 бир айга алып, повар на выезд болуп иштетесиз. Үчөөнү алсаңыз 20 000 же 30 000, уже 90 000, 100 000. Жаныңызды алып жүрүп повар на выезддарды чыгара аласыз. Айына бирөөнү, экөөнү, үчөөнү, каласаңыз бешөөнү аласыз. Түшүндүңүз, Баасы кандай болот, курстун программасы кандай болот, тарифтери кандай болот, аны уже курстан үйрөнөсүз. Бирок ошол курсту тартылаш үчүн повар на выезд сиз эмне кылышыңыз керек? Өзүңүздүн жеке брендиңизди күчтөтүшүңүз керек. Дальше суроо, курстан эмнелерди үйрөнөбүз дейт. Курстун ичинде бриллиант тарифинде погружение в Instagram сатуу менеджерлик бар. Сатууну, погружение, SMM'ден сырткары дагы туура рилс, сатуучу рилстерди жасаганды, таргет боюнча сабактар дагы бар. Мобилограф келет, таргетолог келет, оратор келет, сүйлөгөндү үйрөткөн, оратор келет, психолог келет, Заткан Жусупова психолог келет. Именно интимный жашоо боюнча дагы психолог келет, Андан кийинкиси бул жакта финансылык сабаттуулук, акчаны кантип топтош керек, акчанын баардыгын анализдеп, доход, расход баардык жактан биз топтошубуз керек, өзгөчө аялдар, тапкан акчаны деньги в унитаз сливать этпей, Ошон үчүн, чтобы не было сливов денег, что мы делаем? Учимся копить деньги, считать деньги, анализ и счет денег. Акча счетту жакшы көрөт. Акчанын сабаттуулугу боюнча мыкты экспертти чакырдым. Андан сырткары ыйлагыңар келип атса, жалоба кылыңар келип атса, күйөөңөргө даттангыңар келип атса, кайненеңерге даттангыңар келип атса, пожалуйста, 2 психологду включать этип койдум. WhatsApp'тар включенный болот чатта. Силер күнү түнү жазып консультация аласыңарбы, каалайсыңар, эмне каалайсыңар ошолорго жазып, ыйлайсыңарбы же күйөөңөрдү жамандайсыңарбы, кайненеңерди жамандайсыңарбы, иши кылып. Именно для таких женщин я сделала специально включенного психолога. Но я рекомендую не жаловаться, особенно күйөөгө, күйөөбүз биздин күзгүбүз. Экинчиден, эмне үчүн психологдорду включать эттим? Запусктун астында коркуу болушу мүмкүн кээ бирөөдө. Баштаадан коркушат, алгандан коркушат, клиентке жазгандан коркушат, чалгандан коркушат. Да кээ бир айымдар бар, курска келип общий чатка жазгандан коркушат, ишенесиңерби? Ошон үчүн андай айымдарды далай көрүп иштешип келе жатабыз. Ошон үчүн ошондой психологдорду мен курска атайын кошуп койдум, чтобы силер когда хотите могли уже пользоваться. Жазып консультация алып, поддержка, силерди поддержка кылган адам. Акысыз берилип жаткан ошол продюсерлик курс бу, жана окутууга стратегия Б дейт. Жана окутууга стратегия Б дейт. Түшүнбөдүм, Гүлмайрам Сайпетдинова дейт. Акысыз берилип жаткан ошол продюсерлик курс, 5 күндөн бери сайрап атам продюсерлик жөнүндө. Эгерде силерге психолог, эгерде сиздерге менеджерлер жазса, алардан акысыз сабак алсаңыздар болот, алардан акысыз гайдтарды алсаңыздар болот, алардан акысыз дагы көп нерсени алсаңыздар болот. Акысыз берилип жаткан ушул продюсерлик курс бу, окутууга стратегия берилеби? Кантип продюсер болуш керек? Кандай стратегия берилет? Берип атам, берип атам сиздерге. Продюсер деген курс ачкандар менен гана иштеше алабы дейт. Продюсер только курс ачкандар менен иштешпейт. Продюсер курс ачпагандар менен дагы иштешет. Алардын жеке бренд боюнча продюсер деп аталат. Сиз мисалы үчүн бир врачты же бирөөнү аласыз, айтасыз да, ал айтат, мен курс ачкым келбейт, бирок инстаграмда аябай раскачка кылып берчи дейт. Сиз аны алып алып, мобилографты алып алып, рилстерин туура рилстерди чыгарганды көрсөтөм мен сиздерге. Туура рилстерин баарын сонун кылып чыгарасыздар. Алганда эмне рилстерди жазайт, момундай шаблондорду берем. Мен өзүм авторский шаблондор, мына бир айга рилстин темалары кантип жазаш керек, мону берем да мен сиздерге. Бүт менде эмне бар, бу инструменттердин баардыгын берем. Планировать этип, рилстер, мощный рилстер чыгыш үчүн. Дальше ан менен мисалы үчүн ал курс создавать этпесе дагы өзүнүн атын чыгаргысы келет. Анда эмне кылыш керек? Кантип мастер-класс уюштурсак болот? Кантип бьюти девичниктерди кылсак болот? Жана башка нерселердин баардыгын ошол жактан стратегия аласыз. Саламатсызбы, тигүү курсун ачайын дедим эле, кантип ачсам болот дейт. Дал ушул нерсени сиз курстан аласыз, бирок тиги курсун ачыш үчүн биринчиден инстаграмыңызды өзүңүздү упаковка кыласыз. Бул жакта эч нерсе жок экен. Аватарга балдарыңыздын сүрөтүңүздү коюп туруп, Мунарайым.
Тиги курсун сиз ооба ачсаңыз болот. Өзү үчүн үйрөнгүсү келгендерге жана жандууга, то есть наставничество ачсаңыз болот, плюс курс ачсаңыз болот, онлайн курс ачсаңыз болот. Насаачылыгыңыз примерно 30 миң 50 миң болсо, экөөнү үчөөнү алсаңыз айына 100-150 миңге чейин табасыз. 2-3 адамдан 50 миңден сатсаңыз, насаачылык. Примерно айтып атам, условно. Тигүүчүлөрдүн насаачылыгы канча экенин билбейт экен. Анан аны уже анализ кылганды үйрөтөм. Онлайн курсуңуз 1000 сомбу, 3000 сом онлайн курстарды биринчи анализ кылдыртканды үйрөтөм сизгечи. Рынокту анализдейсиз, казактарды, орустарды анализдеп, полностью бычып карап туруп, андан кийин курсуңузду упаковка кыласыз, онлайн курсуңузду. Плюс сизде там насаачылык кылсаңыз болот. И инстаграмыңызды өзүңүздү упаковка кылышыңыз керек. Нету больше скобов, балам, завтра куплю. Дальше суроо. Мэри дейт 60-80. Хорошо, завтра куплю. Сабактарыңыз чынында сонун болуп жатат. 04-08 1998 айтып бересизби? Курс ачкым келет дейт. Угулуп жатат дейт. Ооба, мага сториске суроо бергендердин ответтерин берип атам. Сабактарыңыз чынында сонун болуп жатат. 04-08 1988 айтып бересизби? Курс ачкым келет дейт. Как раз таки ошо Мэри айым, сиз сүйлөп акча табышыңыз керек. Төрт турбайсызбы? Сиз максаттарды жакшы билесиз и сүйлөп, билим берип көбүрөөк акча таба аласыз. Иштерим анткенсиз, идеялар сизде көп экен. Бирок сизге адамдар менен мамиле куруп, түшүнүп, сүйлөшкөндү үйрөнүшүңүз керек. Ооба, көп сүйлөйсүз да, бирок адамдарды түшүнүп, коммуникация кылып, анализ кылганды үйрөнүшүңүз керек. Сиз келген акчаңыздын баарын чача берет экенсиз да, ошон үчүн анализди үйрөнүңүз. Андан кийин энергияңыз аз экен, бат чарчап калат экенсиз. Ошон үчүн дисциплинага түшүңүз. Күнүнө ходьба, спорт. Жаш экенсиз, 98 жылкы кыз экенсиз да, мындайча айткандачы. Ходьба денеңиз менен иштеңиз да. Ходьба сизге басуу керек, күнүнө басуу керек, өзүңүздүн энергияңызды көтөрүшүңүз керек. Там где аптечка есть, там стульчик менен поднимись и положи сама. Энергияңызды көтөрүшүңүз керек. Андан кийинки сизге адамдар менен түшүнүп, мамиле курганды үйрөнүңүз. Сизге мен дагы бир жолу айтып кетейин, эгерде сизге Кудай суранам, орозодо мага 500 миң берчи, мага iPhone подарок берсинчи, бирөө күйөөмбү, инимби, апамбы, бирөө чыгып iPhone хочу десеңиз, жаратканыма сиздин тилегиңиз жетсе, ал жараткан сизге туура адамдарды берет. Монтип туруп өзүң аш, мен салып коем дебейт, кайырмак берет. Балким автобустан, балким ушинтип түз эфирге кирип калып, мисалы үчүн менин түз эфириме да, мен мурун 5 жыл мурун ушинтип жертва абалда жүргөндө, мен да ушинтип бир психологдун эфирине кирип калгам, и ошондо чындап сонун сөз уккам да, жолдошуңа таарына берсең, акыры женский заболеванияга алып келет. Рак матки, женский ооруларга алып келет экен да, жолдошуңа кечке таарына берсеңчи, негизи эле таарынычтын эч бир жакшы кесепети жок да. Негизи эле таарынычтын эч бир жакшы кесепети жок. Ошон үчүн мен түз эфирге чейин стористи опубликация кылгам. Ошол мына силердин суроолоруңарга жооп берип атам, Силердин суроолоруңуздардын баарына мен азыр жооп берип жаткан чагым. Силердин стористерге жооп берип аткан чагым. Менин стористеримдеги суроолорго жооп берип атам. Силердин суроолоруңарга толтура суроо келиптир. Айттым, дальше саламатсызбы? Я всегда люблю справедливость, поэтому мен ошол нерсени айтып атам. Сиздер сториске суроо берсеңиздер, анда ошол жактан жооп берип, полностью скриншот кылып алгам, ушуларга жооп берип атам. Саламатсызбы дейт. Саламатчылык. Чао, Белла Стелла, come stai? Мен 11.01.1972 продюсер боло аламбы дейт Гульсара Канапиева. Ciao, come va? Sono molto grazie, sono molto contenta di vedere voglio dire che sì, perché no? Sì, perché no? Сиздер билесиздер, мен 4 жыл Италияда жашагам, временный вид на жительство алгам, временный гражданством болгом, Италияда 4 жыл иштеп, 20 жашыман 24 жашыма чейин Италияда иштеп мигрант болгом, домоработница болгом, няня болгом, бала караганмын, ата-энеме үй алып бергем ошондо. 24 жашымда, 23 жашымда ата-энеме Бишкектен жер үй алып бергем. Өзүмө мерс алгам, цешка.
C180 Mercedes алгам 23 жашымда. Мен ошондо эле иштеген айым болчумун, ошол кезимде деле иштерман болчумун, иштеш керек. Ата-энеме жардам бергим келчү да, ошон үчүн эмне дедиңиз азыр дейт. Бул жака мага жазышыптыр. Чао, Белла Стелла, come stai депчи. Чао, как дела, Кундуз? Как дела у тебя? Как у тебя дела деп атат. Мен ответ берип атам. Sono molto felice di vedere, sono molto grazie, si vederci деп атам. То есть итальянча жооп берип атам. Мен рахмат, разымын, сонун, вообще классно деп атат. 11.01.1972 жылкымын дейт. Лидер экенсиз, эмнеге боло албайсызбыз? Желательно психологду алсаңыз, сонун продюсер боло аласыз. Мен сиздерге цифровой психология боюнча дагы рилстерди даярдап атам. Именно сиз туулган күнүңүз 1 болсо, 1, 10, 19, 28 болсо, сиз мощный продюсер боло аласыз. Сиз руководитель продюсер боло аласыз. Сиз өзүңүз продюсер боло аласыз да. Эгерде сиз 20, 29, 11, 2, 20 төрөлгөн айым болсоңуз, анда сиз психологдун продюсери боло аласыз. Эгерде сиз продюсер болсоңуз, анда сиз экспертиңиз ойдорок болуп, сиз мындай болуп, мен сизди түшүнөм деп көбүрөөк сүйлөшүңүз керек деп ушундай сыяктуу рилстерди силерге даярдап атам. Себеби дегенде туулган күнүңөргө жараша кандай продюсер боло аласыңар. Силерге ушул нерсе кызыкпы? Айта кетиңиздерчи. Если кызык болсо чыгарайын, кызыгы жок болсо чыгарбай эле коеюн. 23 кандай дейт. Пятерка, масштаб, продажник, масштабка чыгарасыз. Люблю пятеркаларды алам, сатууга дайыма. Дальше. Гүлсара айым, продюсер боло аласыз. Бирок сүйлөшкөндү, кыймыл аракетке түшкөндү жалкоолонбой иштегени үйрөнүшүңүз керек. Макулбу? Иштеген тиштейт. Жөн жумуш эч жерде жок. Аракет кылсаң берекет. 72. 4 бириңиз бар экен. Напсиңиз өтө бийик экен. Эго, сильно эго. Адамдар менен сүйлөшкөндү, прогибация эткенди, гибкий болгонду үйрөнөбүз. Кыймыл аракетке действовать эткенди үйрөнөбүз. 2 плюс 1 равно 3, 3 плюс 1 равно 4, 4 плюс 2 6, 6 плюс 7 болгондо 13. Миссияңыз 4 турбайбы? 2 4. Звезда болуңуз келет экен да, скрытная звезда. Как раз таки продюсерлик сиз үчүн миссия 4. Продюсерлик сиз үчүн, себеби дегенде сиз кадр аркасында жылдыз болосуз. И психологду алсаңыз болот. Психологду алып продюсировать этсеңиз жакшыраак болчу да экен сизге даже. Акысыз берип жаткан курс дейт. Продюсер деген курс ачкандар менен гана, жок, муну жооп бердим. Саламатсызбы тигүү дейт. Саламатсызбы Кундуз айым, мен ушунчалык эрки жок, жалкоо адам экенмин. Мына силердин суроолоруңарга жооп берип атам, Саламатсызбы, мен смотрите, да, мен мындай жертва абал болуп, мындай бир я люблю справедливость. Мен айттым сториске, давайте суроолорду бергиле дедим. Ошол жакта сториске бергендер молодцы, они успели. Так, мага эфирге запростор бар экен. Ого, у меня тут больше 20 запросов. Саламатсызбы Кундуз, мен Кундуз айым, мен ушунчалык эрки жок, жалкоо адам экенмин да. Эмне кылсам болот дейт. Сендерова 0783 дейт. Максатыңыз жок. Максатыңыз жок сизде. Максаты жок адам. Ал күнүмдүк жашоо менен жашай берет. Идишчү, тамак жейт, телевизор көрөт, бирөөлөрдүн жашоосун көрөт, кечке кино көрөт. Анан өзүн өнүктүрбөгөн адам, аял өзгөчө да, өзүн таштап койгон ошол. Эми биз аял киши өзүн өнүктүрүп туруш керек, окуп туруш керек. Мен окубайм, мен эми айта албайм силерди прям мону кылгыла, только менден окугула деп, бирок ким жүрөгүңүзгө жакса барып окуңуз сөзсүз түрдө. Өзүңүздү өстүрүңүз, ошондой чөйрөгө кошулуңуз эжеке. Саламатсызбы продюсер ким экенин эфирде көрүп эми түшүндүм. Суроо продюсер ишт. Продюсер ишт деп токтоп калыптыр да, түшүнбөдүм. Сурооңузга түшүнбөдүм. Продюсер ишти. Продюсер иштейби? Сизге наставничество келген шакирттериңизге сөзсүз курс ачууга жардам бересизби? Ооба, курс ачкының давай, насаачылык ачкының, продюсерлегиниң деп эле айтам бетке. Давай кылгының, биринчи жумалыктан баштагының деп. Инстаграмдарын баарын упаковка кылып иштеп башташат. Да, насаачылыкка келгендерди жылдыз кылып өзүм алып чыгам.
насаачылык бирок 200 000 2 айга. 1 жылдык бар, 6 айлык бар, бирок мен силерге рекомендую пока бул продюсер курсун окуп алып туруп анан насаачылыкка келсеңер, анан мощно. Саламатсызбы, сатуу менеджер тууралуу айта кетесизби? Курс канча сом дейт. Сатуу менеджер курсу майда болот. Ошондо келсеңиз болот. Баасы уже кымбат болот. Убагында келгиле десем келбедиңиздер, но мощный болот. Мындан да сонун болот, жаңы билимдер болот, жаңы дагы роботтун жумушу боюнча да сабактар кошулат. И так далее. Мына мен продюсермен, бияка мага тынбай акчалар түшүп атат. Эмне үчүн? Себеби дегенде мен продюсермин. Продюсердин реквизиттерине түшөт акча. Продюсер акча бөлүп берет командага, экспертке бөлүп берет. Сиздин процентиңиз мынча деп. Көрдүңүздөрбү? Круто, да? Хотите быть продюсерами? Бир аз корку бар, сабак бүтө берсин көрөм го дейт. Түшүнбөдүм. Мен акысыз сабакты көрүп болоюн дейт. Акысыз сабак, ооба. Бул жашоодо эч качан, мисалы үчүн мындай, бесплатный да сабактар силерге берилип атат, менеджерлерден акысыз сабак алыңыздар. Курс ачуу боюнча акысыз сабак бар. Курс ачуудагы 5 кадам сабагы бар. Масштаб деген сабак бар. Ошол сабакты алыңыздар. Масштаб, запуск деген сабак бар. Детская позицияны көрүп коңуздарчы, эң биринчи детская позициядан чыгып туруп, анан ой жүгүртүүбүздү өзгөртүп, коркуларды жеңип, мен колуман келет дегенден кийин анан башталат да. Ошон үчүн башында эле 10 азыр бронь кылгандын бардыгына психология сабактары доступ ачылды. Ошол сабактарды көрүп, конспекттеп кара бериңиздер, айымдар, барсыздарбы? Андан кийинкиси анан инструменттер жардам берет. Миллион тапканга чейин инструменттер жардам берет. Миллиондон кийин уже мышление. Только мышление. Курс мага абдан жакты. Кичине кымбат болуп атат, ойлонуп жатам дейт. Эмнени ойлоносуз? Сиз ойлонгуча уже даже 25 000 сомдук тариф уже орозодон кийин жок болот. Ошон үчүн мен сизге рекомендация берем. Мүмкүнчүлүк болуп атканда, сиздер билесиздер, сатуу менеджерликти сиздерге тартуулап атканда ойлонгонсуздар. Силер ойлонгуча уже бир поток чыгып туруп, экинчиде уже 2 эсе кымбат болду. Эми мына майда 3 эсе кымбат болот. Элестетиңиздер, кандай мүмкүнчүлүктөрдү сиздер алдырып атасыздар. И все, кто успели, даже биринчи поток, экинчи поток, канча билимдерди алып, сонун мүмкүнчүлүктөрдү алып, для них классные возможности открылись. Дальше. Эмне үчүн мындай баа, караңыздар, мен онлайнда 5 жылдан бери опыттамын, Анан сиз караңыз, даже 25 000 сомдук тарифти алганда, сиз бир эле экспертти алганда фикс 20 000 аласыз. Элестетиңиз, бир эле клиенттен актап коесуз. Жөн эле продюсер болчу деген сөздөн. Ал сизге 20 000 берет, плюс еще 20, 30, 40 же 50%ке чейин ал сизге бөлүшөт. Уже эле сиз актап атпайсызбы ал акчаны. А сизде еще рассрочка бар. 3 ай бөлүп төлөө бар, банк менен же болбосо кэш тою менен 3 ай же 6 айга бөлүп төлөө бар. Дароо эле клиенттерди алып иштей бергенге сонун мүмкүнчүлүк болот. Мен эми кирдим, эфирге жарымын көрбөй калдым дейт. Суроолор бар дейт. Саламатсызбы? Ух ты, классно. Мага даже вопростор здесь задаются, да? Круто. Мен үчүн кымбат болуп жатат, арзандасын дейт. Арзандабайт, только кымбаттайт, айымдар. Ошон үчүн азыр именно орозодо сонун мүмкүнчүлүк болуп атат. 25 000 сомдук тариф дагы экөө бирдей эле, бриллиант экөө. Но бриллиантта мен көбүрөөкмүн. Ал жакта өзүм дагы клиент берем. 25 000 тарифте сиз өзүңүзгө курс ачып, же өзүңүз чыгарсаңыз болот. Бирок база берилет аякта. Биринчи жолу Заткан Жусупованын жандуу жолугусуна сени көрүп жактырып калдым, азамат кыз экен деп дейт. Рахмат, Назира айым. Рахмат, классно. Бөлүп төлөө каралган. И сиз бир проекттен даже процент эсептебегенде эле 2 адамдан 20 000 фикс алып атпайсызбы? Дароо эле 20 000 фикс алганда эле кандай сонун мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Кэш туюнун адресине барып акчаны кантип алабыз? Толук маалымат бериңиз дейт. Кэш туюнун адресине барып, смотрите, кэш туюну 6 айга бөлүп төлөө каралган. Даже сиз эч жерде иштебесеңиз дагы справка эч нерсе кереги жок. Кэш туюу менен сиз 6 айга барып, офисине барып, паспортуңуз менен алсаңыздар болот. Офистер бардык областтарда бар. Адрестерин менеджерлер берет, алар силерге чалып түшүндүрүп берет. Клиент тапканга жардам бересиздерби? Ооба, жардам беребиз. Клиент тапкандын жолдорун үйрөтөбүз, плюс еще өзүңүздөр дагы издейсиздер, карайсыздар.
Ассалам алейкум, бизге кандай совет бересиз? Кайсы курска эле окууга үйрөнгөнү балдарга дейт. Вот продюсер курсуна келиңиз. Балдарга дейт, мырза экен, Айжигит мырза, сизди продюсер курсуна чакырам. Мен балдар менен, мырзалар менен да иштешким келет. Командам ошондой мырзаларды күтөм. Иерархияда мен бүт мне прям женский батальон. Мен күтөм. Мырзалар бар болсо, балдар бар болсо, араңарда каалоочу мырзалар дагы бар экен. Именно продюсер боло аласыздар. Мыкты жакшы өздөштүрүп алып, балким даже тандем өзүңүз кыз болуп, пара болуп иштесеңиздер болот. Балким өзүңүз эле продюсер катары чыгасыз да. Ошон үчүн сизди күтөмүн. Продюсер курсуна окуңуз. Мырза катары, мырза экен деп да сизди да колдойбуз. Анан сиздер билесиздер, айымдар өзгөчө мырзаларды дагы мындай алардын сөздөрүндөй көбүрөөк жакшы угушат. Демек, сиздин жеке брендиңизди чыгарып, если Инстаграмдан чыгам десеңиз, бүт аялдар, кыздар караңызчы, мырзалар аз. Кыргызстан рыногунда негизи эле онлайнда эркекке чыгыш оңой да. Ал чыгып койсо эле аны аялдар сүйө берет, чын. Сүйлөп койсо эле деп сүйө беришет да. Ошон үчүн ага конкурент почти жок. Ага почти жок эч ким да эми. Ошон үчүн мырзаларга чыгыш оп-оңой. Мырзаларга чыгыш, жеке бренд жасаш эң оңой нерсе. Бирок ошону да мырзалар өздөрүнө кичине вложение кылып, кичине окуп, аракеттенсе жакшы болмок. Вы со мной согласны, девочки? Согласны, да? Ага. Келиңиздер, эми суроолорду берсеңиздер болот. Биякта суроо баарына жооп бердим окшойт, Баарына жооп бериптирмин. Баарына жооп бердим. На все вопросы ответила. Стористеги суроолорго жооп бердим. Мага запрос таштагандар бар экен. Келиңиз. Мага запрос таштап аткандар бар экен. Бүгүн акыркы эфир. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Курманжан айым? Кандайсыз, красавица? Жакшы, рахмат өзүңүз. Жакшы. Курманжан айым. Угуп атабыз сизди. Мен азыркы учурда ошол азыркы курска келем деген айымдарга кайрылуу иретинде деп чыктым эле сизге, ыраазычылык айтуу иретинде дагы. Мен учурда сатуу менеджерликте окуп иштеп жатам. Кундуз Таштанованын билимдери менен. Анан дагы бул курска келсеңиздер, сиздер эч качан өкүнбөйсүздөр. Себеби телефондун артында эле ушундай энергияны алып жатасыздар. Анан ар бир нерсесине чейин токтолуп, түшүндүрүп айтып берип жатат да. Ал эми сиздер 2 айлык курска келе турган болсоңуздар, мындан да сонун түшүндүрүп, мындай тактаны айтып жеткизип берет. Дагы да билимдерди терең аласыздар. Аябай сонун түшүндүрүлгөн сабактар деп айтаар элем да. Ошого ойлонбостон келиңиздер. Кундуз Таштанова, сизге дагы чоң рахмат ушундай билимдерди берип жатканыңызга. Жана ар бир нерсени так жеткизип, түшүнбөй калган жерлерибиз болсо мындай кылгыла деп айтып турганыңыз үчүн дагы сизге чоң рахмат. Рахмат. Чынында Курманжан өтө кыйын. Азыр мына 1 айдын ичинде өзүн ушунчалык көрсөтө алды, активдүүлүгүн, каалоосун көрсөтө алды. И биз дагы азыр Курманжан айымды биздин командада мына январда эле сатуу менеджерликке келген, өзүн молодец, аябай көрсөтүп, аракетчилдигин көрсөтүп, башка жактан да өзүнүн потенциалын көрсөтүп, менде да иштеп окуп атат, плюс еще башка проектте дагы иштеп атат менеджер болуп. И плюс өзүн ушунчалык каалоосун көрсөттү. Мен айтып атам даже кыздаргачы. Курманжандын ичинде от күйүп атат. Колдош керек, каалоосу бар адамды колдош керек депчи. Ошон үчүн Курманжан даже буюрса робко дагы даярданып атат. Азаматсың, карагылачы, ушундай кичинекей баласы менен болсо дагы онлайнда иштеп атат да. И каалоосу бар адам, ал эч нерсени карабайт экен. Курманжан мына Ошто жашайсың, туурабы, Оштомун. Ооба, Ошто. Азаматсың, Курманжан аябай жакшы менеджер. Балким араңардан дагы консультация алып калгандар бар болуш керек Курманжандан. Азаматсың, ыраазычылык билдирем. Ийгиликтерди каалайм. Буюрса дагы да баары алдыда. Буюрса бизде орозо айы бүтсө дагы, күн жылыса дагы албетте сөзсүз түрдө Ошко барамын. Ошко барам деген ниеттемин. Келген каласта жолугабыз деп ишенем. Ооба, Рахмат сизге. Ооба. Андыктан курска келем деген айымдар, сиздер дагы ойлонуп, чечимиңизди азыр чыгарып жетишип калыңыз. Балким мындан аркы курстар дагы да кымбаттайт. Андыктан орозонун урматын колдонуп калыңыздар дер элем. Ооба, Курманжан
Курманжанга жазыңыздар, Курманжанга кайрылыңыздар. Курманжан өлө мощный консультация берет силерге. Азаматсыздар, номерлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Менеджер эмне жумуш кылат дейт. Бизде азыр сатуу менеджерин сурап атышат коюңдар. Майда болот сатуу менеджер курсу. Сатуу менеджерге ичине мен азыр роп эмне жумуш аткарат кошуп атам. Роптун жумуштары боюнча сабактарды кошуп атам. Жаңы алган азыр сабактарымды, билимдеримди сатуу боюнча 2 курс окуп атам. Ошолорду өзүм переварить этип, баардыгын сонун кылып силерге даярдап атам. Бизге керектүү нерселерди даярдап атам, потому что сатууда баардык нерсе бар да. Анан ошол майда болот, даярдана бериңиздер. Баасы сиздерди аябай таң калтырат десем болот. Бирок мындай мүмкүнчүлүк 2 айда, 3 айда бир болот да. Ошон үчүн менеджерлер, менеджер деген бул онлайн отуруп алып эле любой нерсе менен иштешкен айымдар. Ошон үчүн менеджер дагы сонун кесип. Качан продюсер күчтүү, анын менеджерлери, сатуу отделы, бөлүмү күчтүү болгондо продюсер күчтүү болот. Демек, менин азыр мына продюсер курсума келип аткан продюсерлердин бардыгына 5тен 10дон менеджерлерди дагы дополнительно бөлүп берем. Пожалуйста, мен менеджерлерим такшала берсин. Без проблем, не жалко дегендей да. Поэтому биздин менеджерлерге дагы ошондой продюсерлер менен иштешкенде мени дагы салыштырышат да, ужечи башкалар менен иштешкенде уже салыштырып башташат. Деп такша алып башташат. Биз мисалы үчүн азыр Курманжан ош тарапта дагы бир проект менен иштешип атат да. Мен сүйүнүп атам. Мейли такша ала берсин, опыт ала берсин депчи, потому что ал дагы мага кайра жакшы. Туурабы? Да. И Курманжанга дагы жакшы дегендей. Бул дагы болсо сиздин артыңыздан өзүңүз сунуштап не кылып бергениңиз үчүн рахмат. Ушул жака сунуштаганыңыз үчүн дагы. Бул жактан Рахмат. алып жатам. Рахмат. Биякта дагы очередь бар экен, мага калуучулар. Рахмат Курманжан. Рахмат, ыраазычылык билдирем. Психология сабактарын көрүп жатам. Абдан сонун мотивация берилген. Фундамент мощный сабактар экен дейт. Алдын ала ыраазычылык билдирем дейт. Вау, Айнур айым, рахмат сизге. Ооба. Психология өтө маанилүү да, билесиздер. Биринчи ой жүгүртүүбүз, мышлениябыз даяр болгондо, андан кийин өзүбүз даяр болот экенбиз да. Азыр мына менде командада дагы айымдардын көбү, мисалы үчүн, эгерде эң биринчи эле фокус мышленияга да, ой жүгүртүү, детский позициядан алып суруп чыгам. Детский позициядан чыгартам, андан кийин ошо элди күнөөлөп, күйөөсүн күнөөлөп, апасын күнөөлөп, чөйрөнү күнөөлөбөй, өзү менен алек болуп, өзү менен иштеп баштайт. Убактысы калбайт башка жаман нерсеге, фокусу жакшыга, өзүнүн келечегине коюлат, арттагы жашоосуна эмес. Мен мондой болбой калдым. Только вперед кетесиздер, Мен өзүм кандаймын, дал ошол нерсени дагы сиздерге балким сабактар аркылуу, энергия аркылуу, менен болгон жолугушуулар аркылуу, онлайн жолугушуулар аркылуу болот. Дал ушул мына продюсер курсума келгендер менен жандуу жолугушуу Бишкекте болот. Бриллиант тарифиндегилер жандуу лекция болот. Общий эмес, силер менен жекече иштешем. Себеби дегенде секретный нерселерди именно продюсерлик боюнча көбүрөөк айтам да. Жандуу мастер-майнд кылам сиздер менен отельде. И плюс фотосессия. Негизи эле кайсы тарифке келбеңиз, общий фотосессия менден белекке болот. Биз сүрөткө түшөбүз, 2 саат эң кымбат фотостудияга барабыз, общий сүрөттөргө түшөбүз. Кааласаңыз сиз дагы курс ачасыз, дароо курс ачып баштайсыз. Кааласаңыз эксперт алып алып, аны менен иштейсиз и так далее. Так. Ооба, номер калтырсаңыздар болот. Сиздерге акысыз сабактарды даярдап койдук. Кайсы учурда продюсер кереги жок? Кайсы учурда продюсер керек? Эгерде курс ачкыңыз келсе, дал ушул нерсе 3 нерсе. Продюсер болуп чыгасыз, курс ачканды үйрөнөсүз, башкага курс ачып бергенди дагы үйрөнөсүз. Ушул нерселерди үйрөнгүңүздөр келсе, дал ушул продюсер курсу менен 2 ай болуп, дальше уже каласыздар. Клуб болот. Клуб продюсеровка каласыздар. Ал жакта ошо окуган кыздар менен бир чөйрө болуп, кааласаңар жолугушуп турасыңар, кааласаңар сүйлөшөсүңөр. Сенде кандай болуп атат, сенде кандай реклама иштеп атат, сенде кандай воронка иштеп атат деп бири-бириңиздер менен албетте кайтарым байланышта болосуздар. Анан сиздер билесиздер, мен цифровой психологияда бирмин. Мен өзүмдүн гана кыздарымды, өзүмдүн гана адамдарымды колдойм. Ооба, өзүмдүн гана кыздарымды, өзүмдүн окуучуларымды гана колдоп көкөлөтөм.
Ошон үчүн вакансия болсо дагы, эмне жумуш болсо дагы только менин кыздарыма келет. СММщикте барбы командаңызда дейт. СММщиктер бар, ооба. СММ адиси менен иштешем десеңиз, ооба ошол жактан СММдерди алып, аны менен кантип туура иштеш керек, натыйжалуу иштеш керек, үйрөнөсүздөр. Мен окуйм, рассрочканы кантип алам дейт. 3 ай бөлүп төлөө каралган, 6 ай бөлүп төлөө каралган, 3 ай, 6 айга рассрочкалар бар. Сиз номериңизди калтырып, мен менеджерлер менен консультация алсаңыздар, сонун кылып төкпөй чачпай сиздерге сонун консультация беришет. Мына Курманжанга жазыңыздар. Рассрочка кандай окуй алсак болот? Ооба, рассрочка бар, Венереже. 3 айга, 6 айга бөлүп төлөө каралган. Сиз 1 сом төлөбөй туруп, 3 айга, 6 айга бөлүп төлөө алсаңыздар болот. И ошону 6 ай бөлүп төлөй бересиз да. Зато барып эле дароо окуп иштеп баштасаңыз болот. Минимум эч кимди чыгарбайм, өзүмдү чыгарам десеңиз, дал ошо өзүңүздү дагы чыгара аласыз. Так, рассрочка кандай болот? Жандуу жолугушуу Бишкекте кайсыл айда болот дейт. Орозодон кийин болот, себеби дегенде, балким биз кафейнядан жолугабыз, кофе үстүндө. Бишкекте билесиздер да, кофе ичип, краусан жеп, сүйлөшүп деп эме консультация кылабыз. Ошко барганда дароо көк чай менен ашты жейбиз дегендей. Көчө эле сүйлөшүп аттык элек, оштон менин курбум учуп келди. Анан экөөбүз жолуксак, Бишкектин тамактарына тойбой атат. Тойбой анан тамашалап калдым. Мен ошко барганда порциялар бодрый. 70 сомдук шашлыктарды көргөндө мен шок болуп калгам. Ош берекелүү, чынында берекелүү. Менде 70%, 80% көбүнчө ош тараптан окушат. Мына эми ушул жылда дагы бияк тарап көп окуп баштады да. Но мени башында баштап атканда 5 жыл мурун мени колдоп кеткен бул оштуктар болгон. Ошон үчүн мен эфирден аркылуу дагы силерге ыраазычылык билдиргим келет. Көбү мени оштук деп да ойлошот экен. Именно ош тарап, юг тарап мени аябай колдогон. Мен жаңы баштап атканда менин 80% окуучуларым бардыгы югтан болчу да. И көбү да ошентип айтышат. Балким тыңдыгым тың болгондуктанбы же балким мындай тынбай иштегендиктенби деп ошентип ойлошот экен. Рахмат, ыраазычылык билдирем. Менин жолдошум деле тамашалап калат, сен оштуксуң депчи. Анан чынында мени колдоп башында чыгып атканда Кундуз Таштанова болуума да салым кошкон, албетте это юг. За что благодарность, огромная благодарность. Толук маалымат алуу үчүн жазыңыздар дейт. Ооба, номер калтырсаңыздар болот. Машина ийгилик алтышка, менин билишимче эч ким мынтип 5 күн бекер сабак өтпөй төркүндөп өсө бер дейт. Рахмат эжеке. Ооба, бүгүн уже үнүм чыкпай калыптыр. Чынында эле 5 күн аябай көп болуп калат окшойт деп ойлонуп калдым. 3 күн деле достаточно окшойт. Себеби дегенде уже адамдар уже 5-күндө уже чарчап, же тажатып алдымбы силерди деп да ойлоп атам. Тажап башташтыбы адамдар депчи. Анан албетте бүгүн көбүрөөк психологиялык тарапта да сүйлөшкүм келди сиздер менен. Анан көбүрөөк сиздер менен сүйлөшкүм келди. Анан албетте бул кандай десем, ниет да. Ниет. Кандай суроолор бар мага? Бүгүн сиздерге көбүрөөк цифровой психолог болоюн. Силерге көбүрөөк пайдалуу болгум келип атат. Бүгүн эч кандай слайд көрсөтпөй эле. Ооба, Венереже номер калтырды. Азаматсыздар. Венережени консультация кылып, Али эже? Вы в эфир выйдете? Бизде коногубуз бар. Түз эфирге. Азыр мыкты айым менен 1 жылдык насаачылыгыма келген. Буга чейин да насаачылык окуган, 25 000 сомго окусак кандай билим ала алабыз дейт. Оп окшош. Бриллиант экөө оп окшош эле эже. Болгону бриллиант тарифинде клиент берилет. Поддержка көбүрөөк, мен аякта көбүрөөкмүн, Бишкекте жолугушуулар көп. Бирок бул алтын тариф дагы ал да сонун тариф. Алтында кандай сабактар, кандай спикерлер келсе, дал ошонун бардыгы силерде экөөндө бирдей эле болот. Бизде канча спикер айтайынбы? Азыр мен полностью айтып берейин. Көп спикер, дагы да макетке кошобуз азыр. Себеби чат-бот, Инстаграмды иштетүү, искусственный интеллект, нейросеттер боюнча дагы мыкты спикерди чакырдым. Тиши кыйшык дейт.
Ооба, тишим кыйшык. Тишим кыйшык, ооба. Азаматсыз. 11:01:91 продюсер чыгабы да. Чыгат, лидер турбайсызбы? Только 4 бириңиз бар экен еще, 11 1991 4 бириңиз бар экен да. Жоопкерчилик алып алып иштегенден качпайт экенсиз. Тиши кыйшык деген сонун экен. Ооба, тишим кыйшык, ооба, астын жазашым керек. Эмне кыл дейсиздер, идеалдуу эмесмин. Айымдар, келиңиздер, азыркы убакта 5 күн катары мен эч ким акы сабак бербейт, кундуздун берешендиги бул өзгөчө адамдык касиети дейт. Ыраазычылык билдирем. Все во благо, во благо. 23:03:1986. Азыр мен 1 мүнөттөн келем, 1 мүнөттөн келем. Бүгүн үйдө жалгызмын, балдарым менен. Жолдошум дежурствода и кайним дагы жок футболдо. Ооба, биз менен 7 жылдан бери кайним бирге жашайт. Так, мен тишимде токтолдук белек, Так. Ассаламу алейкум, кандайсыздар, эжелер, кандай жатасыздар, ден соолуктарыңар жакшыбы дейт. Силердин сообщенияларыңарды окуп бүткүчө уже сообщение. Тишиңдин бирөөнүн да тең эле албайбыз го дейт. Мен айтып коюңузчу дейт. Так. Биздин коногубуз келип калыптыр. Келиңиздер. Кыргызстандагы номер 1 мыкты повар, шеф-повар, повар на выезд. Кыргызстанда эң мыкты номер 1. Көп ырчылардын үйлөрүнө барып столдорун жакшылыктарында кызмат кылган, командасында 30-50гө чейин поварлар бар айым. Көбүнчө жылдыздардын, блогерлердин дагы үйлөрүнө көбүрөөк барат. Ушунчалык эмелестетиңиздер, даже Чыңгыз Айтматовдун баласы дагы, Элдар Айтматов, канча деген ырчылар, өзгөчө Асия Сыдыкова, мына көп блогерлердин бардыгы кайрылып именно мыкты айымдын кызматына келген айым. Алия Илебесова бизде конокто. Алия Илебесова эжеке, кандайсыз? Салам алейкум, кандайсыздар? Кандайсыңар айымдар? Оразаңыз кабыл болсун. Кабыл болсун. Рахмат, рахмат баарыңыздарга. Бирге болсун орозо. Ибадаттарыбыз кабыл болсун. Ассаламу алейкум, Алия айым дейт. Классно. Ооба. Пока комментарийлерди өчүрүп турайын, айымдар, анан күгүзөм. Караңыздар, Алия айым мыкты шеф-повар, жана өзүнүн стажында канча деген жылдык стажы бар айым. И ушунчалык сонун акыркы учурда Өзбекстанга, Казакстанга дагы барып улам квалификациясын да көтөрүп келип атат. И ошол дал жөндөмдөрүн, билимдерин, колунун өнөрчүлүгүнүн баардыгын онлайн курска камтыды. Өзгөчө даам аттуу мыкты 1 айлык, өзгөчө салаттар, өзгөчө даамдардан камтылган сонун онлайн курска камтыптыр. Жана бүгүн дагы өзү дагы айтып берет. Именно салаттарды жасап, именно өзгөчөлүктөрдү биз мисалы үчүн ошол дасторкондорду жасап, кыйын мыкты проекттерди кылып, повар на выезд болуп иштесек да, ошол салатты кулинарный курсту окуп алып деле кафелерге, ресторанга дагы барып, сертификат да берет экен Алия айым. Ошон үчүн өзү менен келиңиздер, таанышалы. Алия эже, өзүңүз жөнүндө таанышып кетириңизчи, жана новинкалар боюнча. Так, саламатсыздарбы? Новинкалар көбүнчө закуска салаттар. Өзбекстандан закускалар, салаттардын көбүнчөсүн жаңыртканбыз. Окей. Ошол балык тоокторду кошумча кылдык, тамактар бар. Ошон үчүн ресторан деңгээлиндеги салаттар, закускалар деп айта алам. Повар болуп жүрүп, андан ары окуусун уланткысы келгендер үчүн повар болуп жүрүп окуусун
уланткысы келген үчүн, келген айымдар үчүн же болбосо кандай иш кылып бир мындай жогорку деңгээлде жасайм деген айымдар үчүн да булчу. Үйдө Ошол отурган кожойкелерге дагы болот жаңы ооба. салаттарды жасап, дасторкон менен өзүнүн кол өнөрчүлүгүн, өзүнүн ушунчалык колунан келгенин ушул дасторкон аркылуу сый менен көрсөткүсү келген айымдарга, үй кожойкелерге, келиндерге именно коноктосуп, сонун салаттар экен. Прям силер сүрөтүн көрсөңөр эле сүйүп каласыздар. Аябай сонун салаттар экен. Жана бул жакта мага СММ курс сурагандар бар. Кийин именно экинчи тариф, VIP тарифке келгендерге СММди белекке беребиз. Элестетиңиздер, СММ ичинде Reels бар, Target бар, мобилография, монтаж, фуд-блогер болом дегендер араңыздарда барбы? Мен комментарий включать этип коеюнчу. Фуд-блогер болом дегендер бар болсо, дал менин 5000 сомдук курсум плюс Алия Элебесованын бүт бардыгы 50% арзандатуу менен Орозодо болгону 6000 сом тарифте, ичинде почти 1 жылга доступчу, жарым жыл беле Алия. VIP тариф болсо 1 жыл, 6 айга болсо стандарт тариф. Да. Вот СММ курсту ким давно хотел от меня, мына рецепттерди дагы алып, СММди дагы белекке алсаңыздар болот. Сонун новинка салаттар, укмуш салаттар экен чынында, элестетиңиздер. Анан укмуш салаттар, анан декор. Алия эже, мына мисалы үчүн кээ бирөө столду колхозунан накрывать этишет го. Именно региондордон башка шеф-поварлар келип, Алия эжеден повышение квалификация өтүшөт. Потому что столдун декору играет роль, роскошь. Роскошь, элита бул столуңдун декору болот да. Жасаган тамагыңды кандай декор кылганың, посудасын, подачасы самый главный ошол экен да. Анан Алия эже ошол жап жаңы сабактарын өзү эң кымбат ушул продукттун баарын алып полный даярдады. Силер дароо жазап, жарым жыл доступ алып, 1 ай кайтарым байланыш менен дагы да суроолор болсо жооп берилип турат албетте. Жазап, дароо практика жүзүндө үйрөнсөңүздөр болот. Же үйүңүздөргө жакшы салаттарды жасап, конокторду күткөнгө, же болбосо үйрөнүп алып, салаттарды заказга алып иштесе болот, чаралап жасашат го, чаралап салаттарды жасап, необычный салаттарды жасап иштесе болот. И кафе, ресторандарга барып, ошол салаттарды жасап, жумушка дагы орношсо дагы болот экен, элестетиңиздер. Алия эже өзүңүз жөнүндө тааныштыра кетиңизчи, канча жаштасыз, канча балдарыңыз бар, стажыңыз канча, кандай билимдериңиз бар, ушул поварлык кызматта эмне ийгиликтерди жарата алдыңыз? Так, мен 43 жаштамын. 20 жылдык стаж. Ошондо 20 жылдын 6-7 жылын выездной повар болуп иштеп келебиз. Ага чейин кафе, ресторандарга көптөгөн иштеп келгенбиз. Практик поварбыз. Бирок курстарды жалаң эле курстарды окуп, улам жаңылатып отуруп, ушу деңгээлге жеттик деп ойлойм. Азыр почти биринчи местодагы эме повар на выезд болуп почти эсептелинебиз деп ойлойм. Анткени эң алдыңкы мен үйүндө кызматтабыз. Жалаң эле онлайн, офлайн курстарды окутуп келебиз. Онлайн өтө редко болот, 1-2 жылда бир болот. Ошон үчүн азыр онлайн болуп атат. Арзандатуу менен 3000 сом стандарт тариф. Анан VIP тариф болсо 6000 сом болуп атат. СММ курс менен чогуу. Айымдар бул өтө арзан. Анткени мен деген ар бир эле 350-350дөн окудум да бул курстардычы. $350 болду да. Бир күндүк эле мастер-классыбыз, Андан кийин кайра эле кайталап ошону окудум. Ошол айымдар мен перелетту да браттан Өзбекстанга барганым, ага чейин деле негизи эле онлайн окууларды окуп турам. Адам баласы билим алуу эч качан кеч болбойт да. Менден насаатчылык окугансыз. Кундуз айымдан насаатчылык окуганмын. Сөзсүз түрдө мен поварлык эмелерди айтып келаткам да, поварлыкка чейин бул өзүн өстүрүү тууралуу Кундуз айымдан насаатчылык окуганмын. Буюрса канча 1 жыл болот, дагы бир канча айдан кийин окуганыма. Ошол эч качан өзүнөн аянбаш керек айымдар. Өзүңө акча влажить этиш керек. Ошончолук өскүң келет турган болсо, акча аябай өсүш керек деп ойлойм. Ошол мен өзүм көлдөн болом, 6 балам бар. Ошого карабастан 50гө жакын команданы иштетип алып жүрөбүз. Буюрса азыр күчтүү масштабный иштеп турган учурубуз. Ооба.
Алия эже экөөбүз биргеликте мен билесиздер жөн эле айымдарды профессионал эмес айымдар менен иштешпейм, ошондуктан чындап өзүнүн билимине эң күчтүү мыкты шеф-повар командасында дагы өзүнө окшогон ушундай солдаттай кыздар иштешет, шеф-поварлар. Анан да мыкты проекттерди да чыгарып, мыкты шеф-поварларды дагы да ушундай элдер 50.000, 80.000дерге келип очередь менен окушат. Анан биз ушул именно ушул орозо маалында Алия эже январь бою ушул салаттарды сонун кылып тартып жазап, өзү сонун кылып сабактардын баардыгын жазады. Дал ошол нерсени сиздер мүмкүнчүлүк менен орозодо болгону 3.000 сомго 1 айлыкка плюс 6 ай доступ менен. Андан кийин мына бияктан сурагандар бар, СММ, Instagram, фудблогер болгум келет, айылда жашайм, тамак жасаганды жакшы көрөм дегендер, дал сиздер үчүн СММ, блогерство, Инстаграмды блогинг алып баруу, монтаждоо, туура тартуу, ракурс алуу, таргет кетирүү, мобилография ичинде монтаждар, Инстаграмды туура упаковка кылып, туура рилстерди чыгаруу боюнча менин СММ курсум, анын баасы эле 5.000 сомдо. Билесиз корго, мен аны эч качан сатыкка чыгарбайм, бирок дал ушул Алия эженин курсу аркылуу дагы 1 жылдык доступка алсаңыздар болот. И рецепттерди дагы декорация, рецепт, салаттар, блюда, суши жасаганды үйрөнүшөт, минимум суши балдарыңарга жасаганды үйрөнөсүздөр бул жактан. Туурабы? Суши бар, и сертификат Бар, бар. бар. Ооба, бар. Сертификат. Сертификат бар. Сертификат дагы бар. Сону мүмкүнчүлүк мына буюрса орозонун 10-унда 5 күндөн кийин буюрса башталат. Катталуу үчүн 5 күн эле бар сиздерге. Сөзсүз түрдө кайрылсаңыздар болот. Алия эже именно курс кандай өтөт, кандай кайтарым байланыш болот, сабактар каякта өтүлөт, кандай салаттар болот, ошол жөнүндө дагы тереңирээк дагы айтып бересизби? Телеграмда болот сабактар. 1 ай кайтарым байланыш болот. Андан кийин деле эгерде байланышам десеңер, чалып жазып турсаңыздар болот. Биз эч качан мындай жок болду дебейбиз. Дайыма эле ушинтип совет берип келгенбиз. Буюрса сурасаңар боло берет. Салаттар болсо жөнөкөй салатты кантип коздосо болот деген сөз деле болот. Же болбосо кандай мындай мурунку кол жетимдүү азыктардан кандай жакшы салаттар чыгат, ошону деле көрсөңүздөр болот. Куриный сет дагы бар, например, гриль жасаганда көбүнчө үйдөн голень, крылышки бышырганда мындай агыш болуп, башкача болуп же фольгага бышырышып мындай кыла алышпайт. Ошонун эле оңой жолун, жакшы маринатын көрсөтүп койгом. Кошуп койдум да. Рыбаны кандай, канча, кайсы убакытта баат кылып, сонун кооз кылып кандай жасаш керек деп, рыба форельди да коштум по-королевски деп. Роллу менен сушини запеченный, жареныйлардын баарын кошуп койдум. Чтоб мындай көбүнчө запеченныйдын сыры айтылбайт. Көп жерде сушистер эч качан эме сатышпайт да. Көбүнчө баягы фудблогерлер сатышат сушиникин, бирок запеченныйдын сыры бар. Көптөгөн айымдардыкы окшошо бербейт, ошон үчүн запеченный роллду кошуп койдум. Аябай даамдуу, өтө оңой. 2-3 түрүн кошуп койгом. Ошол салаттарды сонун эми көбүнчө баягы салаттарды, закускаларды жасап турган үстүнө кооздоп кое турган кружевая тюль деп коет. Ошо декору оңой. Un менен майдан эле жасалат. Ошону болгону туура жасаш керек. Болду. Ошолордун баардыгы бар. Өтө арзан. Мындайды билген айымга, изденип жүргөн айымдарга бул 3.000 сомдук курс өтө арзан деп ойлойм. Анткени мен көп эле курстарды алып булам, көзүмө көрүнгөндөрдү эле жагып калса эле ала берчүмүн да. Ошон үчүн алсаңыздар өкүнбөйсүздөр. Негизи бул көп айтып атат го, мисалы үчүн мен деле кызыгам да фудблогерликкечи, эми колуман келишинче жазайм, бирок эме рилстеримди дагы ошо тамак менен коштогум келет да, тамак жасоом менен. Анан ушул фудблогер болом дегендерге эмнеден башташ керек, ошол жөнүндө кандай кеңеш бере аласыз? Повар болом дегендерге сөзсүз түрдө шык болуш керекпи же каалоо болуш керекпи? Эмнеден баштаса болот? Аракет болуш керек. Эң биринчи мага жазышат да. Көбүнчө каалоом бар, шыгым бар,
эмне кылышым керек дальше депчи аракет керек. Болгондо эле бир аракет кылып койсо эле болду. Андан ары бизге мисалы үчүн бүт эле шыктуулардын баары эле келип повар болуп кетпейт. Бизге аябай тырышчаак аракеттер дагы укмуш жакшы болуп кетет. Ошон үчүн аябай шыгы бар айымдар жогорку деңгээлге чыгып кетет деп айта алам. Өтө сыгы жок, мен көптө эле бычак кармачы эмесмин, мен өмүр бою базарда отурам деген айымдар деле повар на выезд болуп иштеп жүрүшөт. Ошон үчүн бизде рецепттер оңой, бат баарын оңойлоштуруп койгонбуз. Ошон үчүн бизде окуган айымдар баардыгы эле жогорку деңгээлде повар болуп иштеп жүрүшөт. 3000'lik tarifti же 6000'lik tarifти окуп алып деле повар на выезд болуп кетсе болобу? Почему нет? Болот. Анткени тоок бар, балык бар, салаттар бар, тамактар бар. Андан ары дальше эмне керек деп сураса айтып бере беребиз. Еще өзү блог алып барып атса, тем более ошолорду жасап эле чыгара берсе. Негизи биз баштаган кезде мындай салаттар, биз повар на выезд болуп баштаган кезде башкача салаттар эле. Просто көңүлдөн, чын жүрөктөн мындай жакшы жасап койчубуз. Ошентип эле сарафан радио болуп. Анда биринчи иштеп жүргөн кезде выездде Инстаграм менен иштечү эмеспиз. Жөн эле сарафан радио менен бирине бирин угуп атып эле чакыра беришчү да. Ошентип эле иштечүбүз. Анан блог алып барып баштадык. Ошондо деле блогко көп маани бербейт элек. Сүрөтүмдү койбой эле, мультяшка сүрөт коюп койбой эле иштеп жүрчүбүз. Ошондо деле заказ боло берчү. Көрсө чын жүрөктөн жасаса эле боло берет экен. Көрсө аракет кылса болот. Негизи аракет экен да. Анан мен эмнени байкадым, негизи ушу повар колуңанда келип турса, оозуңан эле эмес, колуңанда келип турса авторитет болот экенсиң да. Чөйрөңдөгү тең туштарың, аяштарың, кайын журтуң, сенин жакындарың дагы билимиң болсо, өнөрүң болсо, кадимкидей стол жазышып койчу, муну кандай кылам деп кадимкидей уже аброй дагы, билими бар, өнөрү бар айым өзгөчө колунан да келип турса, өзгөчө бул иши сонун адал жумуш, халал жумуш, канча адамдарга мындай сонун, кандай десем, үйрөнүп алып иштебесе деле өмүр бою өзүнө керек болчу жумуш. Балдарына суши жасайбы, запеченный суши, обожаю запеченный суши, прям жана айтып атканда мен да жегим келип кетти. Ошол нерсени башка жакка барып эмес, өзүң билген продуктыдан жасап, балдарыңа бергенге дагы, ошондой салаттын түрлөрүн жасаганга дагы, таң калтырганга дагы, баары бир ошо мындай канча биз мына поварларды үйрөтсөк дагы, ошолордун сүйүнүштөрүн, ошол отзывдарын окуп алып, аябай прям азыр да эстеп отурам. Ушунчалык чөйрөмдөгү адамдар мени аябай мактап атышат. Суши сонун жасап атасың, сонун салаттар, тамактарың сонун болуп баштады деп. Өзгөчө биздин мырзаларга, кайын журтка деле путь через ушул тамак аш, колунан келген келин деп аябай дагы мактап, баары бир мындай даражаң да көтөрүлөт да. Анан ошон үчүн жөн эле отура бербестен минимум хотя бы ушундай курстарды окуп, өзүңүздөрдөн аянбай, тем более Али эже эң мыкты профессионал, чындап өзүнүн секреттерин баардыгын өзү айткандай жана соустар, ар бир адамдын жана чымчык сойсо да касапчы сойсун дейт го. Чындап эгерде бул кызыгыңыздар бар болсо, Алия Илебесовага катталып алыңыздар. Мыкты айым, 6 баласы бар, плюс еще чоң командасы менен дагы иштеп келе жатат. Тынбай бул сферада, по-моему, 15 жыл стажыңыз. 20 жылга жакын. 20 жылга жакын стажы бар. Тем более элестеткиле, канча деген Асель Сыдыкова, мына Айпоша, Гүлжигит Калыковдор үй бүлөсү менен чакырып атышат. Буга чейин дагы именно Жанат Атабаева, блогерлер, көп Бекборбиев байкебиз баары ушинтип чакырып аткан. Минимум суши жасап, запеченный суши жасаганды үйрөнөсүңөр домашний продукт менен, именно балдарыңарга дагы улам эки жакка барбастан. Салаттын түрлөрү, декорация, декор бар экен ичинде. Анан курица деп атат, запеченный жана башка нерселер экен. Азыр дагы буюрса эфир Алия эже менен эфир бүткөндөн кийин мен да силерге сүрөттөрдү көрсөтөм. Эмне сонун салаттар бар экенин. Чынында элитный, королевский. Мен да көргөн эмесмин, вообще шок болдум. Ушунчалык өнөрүн, караңыздарчы.
И чынында эле шеф-повар на выезд керек болсо мына Алия Элебесова айымга кайрылсаңыздар болот. И өзүңөргө дагы үйрөнүп алыңыздар. Эгерде каалооңуз бар, шыгыңыз бар, фудблогер. Мисалы үчүн мен айылга барганда эле жеңелерим фудблогер болгум келет, айылдамын дей беришет да. Дал ошол тарифти мен эске алып туруп, өзүмдүн сонун мощный, качественный курсум, Get курс платформасынан жазылган курсум. Погружение в СММ. Ичинде мобилография, таргет, бүт бар. Мен аны ачык эч кимге бербейм, сатпайм, бирок дал ушул проект аркылуу сиздер аны окуп жарым жыл эмес, бир жыл доступ ала аласыздар. Элестетиңиздер, бир жыл доступ деген эмне бул? Бир жыл бою сиздерде рецепттер дагы болот, менин курсум дагы ачык болот. Катталып алайлы дейт. Катталып алыңыздар. Эртең эле повар чакырасыздар. Мисалы үчүн мен дагы пландап атам, жакшы тамактарды, сый урматты ошол дасторкон аркылуу көрсөтүп, болгон өнөрүңөрдү көрсөтүү, салатты жазабасаңар дагы, окубасаңар дагы по-любому повар айымдар керек силерге. Силердин капчаңарга дал келген сонун ушунчалык мыкты командада кыздар бар. Аябай сонун кыздар. Мындай баары дисциплинированный, бир лишний сөз жок. Алар менен иштешүү вообще мощный, да. Номер бир, команда номер бир. Так, погружение канча экен дейт. Погружение менен ушул рецепттер экөө биргеликте арзандатуу менен 6000 болот. Алия эженин аккаунтун жазып коюңуздарчы дейт. Эфирдин астында калтырып коем. Да, Алия эжеге катталып жирегине белек деп жазыңыздар. Алия Элебесова, да, Алия повар деп жазсаңыздар, Алия нижний флеш повар деп. Инстаграмдан дагы эфирден кийин калтырып коем. Андан кийин эле катталып белек деп жазыңыздар. Өзү консультация берет, команда консультация берет, менеджерлер консультация, сонун кылып сиздерге консультация берет. Ичинде программасы кандай, эмнелер камтылган, салаттын түрлөрү, эмне болот, кандай болот, бардыгы. Телеграмда болот сабактар, андан кийин WhatsApp'та кайтарым байланыш болот. Алия Элебесова өзүнөн жана командасынан кайтарым байланыш болот. Андан кийин эле катталып эртең дагы эмне болот өзүнүн түз эфиринен көрсөңүздөр болот. Эртең өзү демонстрация кылып бүт сүрөттөрүн дагы көрсөтөт. Эмне камтылган, кандай болот. Ошол жакта кандай суроолор болсо дагы, суроолорду дагы дароо берсеңиздер болот. Командада ушунчалык суроо талап көп. Азыр орозо болгон үчүн онлайн курсту чыгарып атабыз. Азыр коноктосуу пока андай жок. Ошон үчүн баары по-любому силерге повар на выезд керек болот. Ошон үчүн катталып алыңыздар. Себеби дегенде ушундай спрос көп. Азыр жасап берем. Бир чыкканда 6 үйгө, 10 үйгө чейин чыгышат Алия Элебесованын командасы да. Ошондуктан сиздерге мен өзүм рекомендация берем. Алия эже чынында бат кыймылдайт, ушунчалык барып туруп бардыгын жасап салат. Сөзсүз түрдө катталып алыңыздар. Катталып белек деп жирекке жазыңыздар. Номер дароо эле калтырсаңыздар болот жирегине. Алия айым, сизге ыраазычылык билдирем. Келиңиздер, орозоңуздар кабыл болсун, Билем, сиз орозо кармап атасыз. Жана кыргыз айымдарга кандай каалоо тилегиңиз бар? Сизге микрофон. Айында бүт күнөөлөр кечирилет дейт. Баарыңыздардын күнөөлөрүңөр кечирилип, тазаланышыңарды каалайм. Орозо айы ушунчалык сонун дейт. Кандай болбосун баарыңыздарга ушундай повар болуп кетишиңерди каалайм. Мен командама кандай жакшылыктарды кааласам, өзүмдүн балдарыма, өзүмө кандай жакшылыктарды кааласам, баарыңыздарга ошондой каалайм. Рамазан айы жакшылыктын айы дейт, 1000 айдан жакшы дейт. Ошон үчүн ушул айда бардыгына жакшылык жаасын. Баарыңыздарга рахмат. Баарыңыздарды жакшы көрөбүз. Аминь. Орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат, ыраазычылык билдирем. Алия эже, сизге рахмат. Сиз буюрса көрүшөбүз, эртең бүрсү күнү көрүшөбүз, жолугушабыз, биргеликте видеолорду тартабыз дегендей. Рахмат сизге. Караңыздарчы, кандай мыкты, күчтүү айымдар.
Так, я пришла, мен бармын. Потеряли меня? Так, угулуп жатамбы, көрүнүп жатамбы? Амин, рахмат сиздерге дейт. Бармын. Да, эфир бүтө элек. Эфир бүттү деп ойлоп калышты окшойт. Караңыздарчы, мен сиздерге салаттарды көрсөтөйүнбү? Караңыздарчы. Ушундай салат көрдүңүздөр беле? Как вам такой салат? Вот такой салат. Вот такой салат. Вот такой салат. Смотрите, как красиво. Вообще произведение искусства экен. Вообще творчество, да? Творчество. Вообще шокмун. Салаттарды көрүп алып эле мен шок болуп эле жегим келип атат. Караңыздарчы мону. Суши, мондай суши жасаганды үйрөнөсүздөр. Ооба, Алия Алибесованын салаттарын көрсөткүм келип атат силерге. Карагыла. Бу жалбырактар дагы желет экен, элестетиңиздер. Жалбырактар дагы желет экен. Карасаңыздар? Андан кийинкиси, караңыздар, андан кийинкиси момундай. Это суши. Я вообще в шоке. Бул эмне экенин билбейм. Это салат или горячее. В общем, блюдолор дагы бар экен. Ушундай салаттар бар экен. Чаралап жазап туруп, на выбор, на вынос сатсаңыздар болот. Менин чөйрөмдө бар тааныштарым салаттарды заказга алып, чаралап, билбейм, чара дейбиз биз момундай чоң салатты жасап туруп анан жеткирет го, ошону чара дейбиз. Миска дейсиңерби, нарында балким чылапчын дейт. Чыгса, смотрите. Бул мага жагып калган салаттарды эле алып алдым. Өзгөчө мага боо салат жагып калды. Я не знаю, это сельдь или балыкпы, эмне билбей, түшүнбөй атам. Но мага жакты чыгса. Мындай салат конок келсе, вообще шок болмок болуш керек. Сочный салаты дейт, сонун экен дейт. Да. Сочный салаты сөзсүз түрдө Алия Алибесовага ушул видеонун астында дагы катталып алыңыздар, катталып белектеп жазсаңыздар болот. Эртең дагы сонун мүмкүнчүлүк болот. Ооба, сонун салаттар экен, мен өзүм шокмун буларды көрүп алып. Классная возможность. Бул Рафаэллага окшош салат окшойт, но мне кажется, это рис, да? Риспы же үстүнө действительно дольчеби бул, мне не пойму, да, это таттуубу, не могу понять. Чыгса, мага окшоп тамак соолор бар болсо, тамак жасаганды жакшы көргөндөр бар болсо дагы каттасаңыздар болот. Сонун мүмкүнчүлүк. Сонун мүмкүнчүлүктөр бар экен. Сонун мүмкүнчүлүктөр болот сиздерге. Сиздердин суроолоруңуздардын бардыгына жооп бердим, Дагы кандай суроолор бар мага? Али айымга рахмат, колуна берекет, салат сабак болуп атабы дейт. Салат сабак болуп атабы дейт. Алия Алибесова менин продюсерлигимде, менин 1 жылдык насаатчылыгымда мен өзүмдүн кыздарымды, өзүмдүн эксперттеримди аябай колдоймун, урматтаймын, сыйлаймын, даже команда менен киришип иштешебиз. Ошондуктан Алия Алибесованын курсуна келгендерге мен СММ курсумду подарок беремин. Именно ушундай салаттарды үйрөнгүңүздөр келсе, дал ошол нерсе Кунзеже от вас исходит прям солнце дейт. Благодарю, родная Фаберлик онлайн 958. Суроолоруңуздар да болсо берсеңиздер болот дейт. Курманжан Сатыбалды айым дейт. Азамат, Курманжан вообще мощная, пушка, красавица. Эмне дейт элем? Эфирлерден сырткары сиздерге өтө көп дагы акысыз сабактарды бердик. Менеджерлерден сураңыздар, алар беришет. Детская позиция, личный бренд боюнча 3 сабак менден бекер. Бесплатно орозодо берип атам. Көрүп, конспекттеп колдонуңуздар. Эмне үчүн? Силер өз алдыңарча болгондо адам өзү эч нерсе кылбайт. Чөйрөгө келип, ошол чөйрөгө кошулгандан кийин анан ошол нерсени иштеп баштат. Профессия жок, окусам алып кете аламбы дейт. Болот, вообще без проблем. Эч нерсе кереги жок. Главное, что сиз туура жазганды билесиз, тааныйсыз тамганы и так далее. Дамира Абдувалиева дейт. Профессия кереги жок, билим кереги жок. Главное, что силер өзүңөр шыгыңар. Мындай да, негизи эле не надо быть смелым. Вот, прям запишите себе. Смелость, храбрость керек. Храбрость, смелость керек. 02-02-1990 айтып бериңизчи дейт. 2-2-4-5 плюс 9 14 5 миссия 5. Масштаб, служение людям, бизнес, психология.
чоң рахмат дейт. Ооба, 5 күн бою сиздер менен кызматта болдум, ыраазычылык билдиремин. Сүйлөгөн эмес, уккан адам баатыр дейт экен. Ошон үчүн 5 күн бою мен менен биргеликте болгонуңуздар үчүн терең ыраазычылык билдирем сиздерге. 5 күн бою сиздерге чындап пайдалуу маалыматтарды, билимдерди бере алдым деген үмүттөмүн. Жакшы чындап билимдерди бергим келди. Мындан да жакшы билимдерди бергим келди. Албетте, анан баары бир адам качан бааланат, качан баалайт өзү. Өзү ошол нерсеге даяр болуп келсе бааланат да. Ошон үчүн мен сиздерди баарыңыздарды продюсер курсунан күтөмүн. Продюсер курсунан күтөм. Ичинде сатуу менеджер жасаман белеке, бриллиант тарифинде. Рассрочка бар, менеджерлер менен байланышыңыздар сөзсүз түрдө. Мындай мүмкүнчүлүк эмки продюсер курсу уже майда эмес, июнда болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул 3-4 айда бир чыкчу проект. Убактыңыздарды уттурбай, азыртадан жүрөгүңөр каалап атса, менин опытымды, тажрыйбамды алгыңыздар келип атса, курс ачкыңыздар келип атса, продюсер болууга шыгыңыз бар, каалоо бар болсо, курс ачкыңыз келсе, же Инстаграмдан жылдыз болуп жеке бренд, личный брендиңизди күчтөткүңүз келсе, дал ушул менин проектиме келиңиздер. Мен менен таанышууга, сүйлөшүүгө, менин поддержкамды алууга сонун мүмкүнчүлүк болот. Мен өзүм дагы ушул проектте жума сайын зумдардан чыгып турамын. Чатта мен дагы боломун. Менин мыкты наставничествомду бүткөн айымдар, мыкты наставниктер менен сиздер дагы жумасына 2 жолудан зум, плюс кураторлор дагы болот. Бизде 10-15 спикер болот, 3-4 психолог, финансовая грамотность, оратор, таргетолог, искусственный интеллект, нейросеттер, гет курсту ачып, курс ачуу боюнча дагы спикерлерди чакырдым. Арома бал, трансформационная игра, бүт мага өзүмө жаккан адамдарды, жаккан спикерлерди, мага керектүү спикерлердин баардыгын сиздерге тартуулап чакырдым. И ошол жакта биргеликте сонун проект алып, таанышып, как раз таки именно продюсер курсун бүткөндөр дагы келсе болот, чөйрө күтөм дегендер. Себеби дегенде билесиздер, ал жакта клуб дагы болот, продюсерлердин клубу болот. Дал ошол сатуу менеджерлер, дальше өскүм келет дегендерге продюсерлик кесипти сунуштаймын. Андан кийин ошо мобилография, мобилографтар бар болсо, азыр эмне проекттерди алып чыгыш керек, ушул жакта мен менен иштешем десеңиздер, ушул проекттерге келсеңиздер болот. Бизде мындай ограничение бар, себеби дегенде көп адамды бриллиант тарифинде мен баары менен иштеше албайм. Ошондуктан ограничение дагы бар, и сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Жекече мен менен иштешүү бул наставничество, билесиздер. Кимге WhatsApp'тан унутуп же жооп бере элек болсом, кайрадан мага кайтарым байланыш кылып койсоңуздар болот. Толук төлөмгө цифровой психология боюнча разбор гайд алып башташты. Толук төлөмгө. У кого бронь психология курсуна доступ ачылды. Жана 1 жылга чейин доступтар болот именно бриллиант тарифине. Алтын тарифинде жарым жыл доступ болот. Бирок ушул билимди алып, сиз продюсерлеп башкаларды, же болбосо курс ачып, же болбосо кандай десем, өзүңүз продюсерлесеңиз болот. Баары бир өзүңүзгө билим керек да. Өзүңүзгө дагы билим керек болот. Себеби дегенде продюсер эмне жумушту аткарат, эксперт эмне жумушту аткарат, ушул нерседе, ушул жактан билесиздер. Сиз менен иштешкен адам ийгиликке жетет точно дейт. Ооба. Благодарю, спасибо за искренность. Ой, мен чай, менин балдарым уже, мен бүгүн үйдө жалгызмын. Мен бүгүн үйдө жалгызмын. Жолдошум дежурствода. Вафли нету. Мама кем работает? Мама кем работает? Человеком работает. Мама много работает? 1000. Много работает. Нет, 1000, что миллион тысяч. Миллион тысяч, да. Именно балдар менен үйдө отуруп иштейм десеңер, сонун эсеп. Мам, Чай, хорошо. мама, мам. Чай, хорошо, чай. Орозо күнүңүздө, орозо Я вафли. айыңыздар менен, Вафли. орозо айыңыздар менен, орозоңуздар кабыл болсун. Орозоңуздар кабыл болсун. Жана буякта Вафли. бир эжекеме мен белек бергим келип атат. Зеленый футболкачан. Вафли. Ушул китеп Шайлоо Күлчүрбаева айымга сизге подарок бергим келип атат. Мам, вафли.
Шайло Күлчөрөбаева. Mom, Шайло Күлчөрөбаева. Сизге жеке белекке бергим келип атат. Mama, Хорошо? Mom, Javafi. Рахмат, ыраазычылык билдирем. Мага дирекке номер калтырсаңыздар болот. Мага дирекке номер калтырсаңыздар болот. Жана консультация алсаңыздар болот. Рахмат.